Мекендештер, арбаңыздар 50 000 рубльдан ашыкча которсо реестрге түшүп калабызбы деп суроолор мекендештерден жаралып жатат. Комментарийге жазып атат, колл центрге чалып атышат. Эмнеден бул суроо келип чыкты? Бир активдүү карындашыбыз бар, Instagram баракчасына Айгерим деген карындашыбыз бир маалымат чыгарып коюптур. 50 000 рубльдан ашык которсоңуздар реестрге түшүп каласыңар деп. Ошо видеону көрүп коюңуздар, андан ары кичинекей комментарий берип коелу. Да жүрүп Кыргызстанга 50 000 рубль которсоңуз эле эми реестрге түшөсүз. Мындан ары Россия Федерациянын правительствосы ар бир мигранттардын жана бир эле мигранттардын эмес, гражданин Российской Федерацияларды дагы, орустардын дагы баардыгынын ушу 50 000ден ашык акчасы бүт баарыңкы текшерилет. Если сиз Кыргызстанга 50 000 которсоңуз эле автоматически картаңыз 2-3 күнгө блок болуп калышы мүмкүн. Урматтуу мекендештер, эми бул жерде эки суроо пайда болду. Биринчиси реестрге чын эле түшүп калабызбы, экинчиси болсо көзөмөл болобу деп. Биринчиден көзөмөл болот, бирок карындашыбыз айтат, правительство деп, өкмөт тарабынан көзөмөл болот деп. Өкмөт тарабынан эмес, негизи эле Борбордук банк Россия Федерациясынын бардык банктарга тапшырма берди. Россия Федерациясынын ичинде дагы жеке эле мигранттар эмес, Россиянын жарандары дагы Россиянын ичинде 50 000 рубль картадан картага которуп, четкада которсо 50 000ден ашыкты көзөмөлгө алуу боюнча сунуш берилди. Аны банктар эми аткарат биринчиден. Экинчиден болсо, жана 50 000ден ашык которсо мигранттар реестрге түшүп калат деген бул чындыкка дал келбейт. То есть мындай маалымат тастыкталбаган маалымат, далилденген маалымат азырынча жок. Бирок көзөмөлгө алынат деген жери бар. Ошол себептен эгерде тыйын которсоңуздар 49 000ден ашык которбогонго аракет кылыңыздар. Эгерде көбүрөөк сумма болсо бөлүп туруп 49 000ден которгонго аракет кылыңыздар. Картадан картага кыргытсаңар дагы. Ошону айта жүрүңүздөр. Анан кийин ошол финансы жаатынан сөз башталып калгандыктан кичинекей жарнама. Кыргызстанга ошо Сбербанктан Доскирда банкка проценти жок тыйын которсо болуп калды. Симба деген мобилдик приложениясына которсоңуздар оңой эле, ошол мен видеосунда киргизип коем, кандай которосуңар, эмне кыласыңар, андан тышкары ошол жүздөгөн техникалык белектерди жана 2 автоунааны 30 апрелге чейин ойнотуп атат. Силер которо бериңиздер, балким утуучу силер болуп каласыңар. Анын жыйынтыгын 30 апрелден кийин көрөбүз. Көрүшкөнчө мекендештер. Россиядан Кыргызстанга комиссиясыз акчаны жөнөтүңүз. Төлөмдөр бөлүмүнө кирип, которуулар бөлүгүнөн башка өлкөгө дегенди басыңыз. Өлкө катары Кыргызстанды тандаңыз. Акча түшүү ыкмасын тандаңыз. Картага же эсепке. Симбанк аккаунтуна байланган телефон номерин жазыңыз. Банктардын тизмесинен Симбанкты тандаңыз. Которула турган сумманы киргизиңиз. Которууну ырастаңыз. Даяр, акча Симбанк эсебине түшөт. Комиссиясыз, жөнөкөй жана түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14.